Урматтуу Акылбек Сөнбекович, өзү негизи акыркы жылдарга караганда былтыркы 22-жылы болуп көрбөгөндөй ушул айыл чарбасына жакшы, урматтуу президентибиздин демилгеси менен, ушу сиздер командаңыздар менен болгон аракетти кылып, жакшы каражат бөлүп, жакшы иштер болду. Чындыгында ар тараптуу алдыга жылуулар бар. Кээ бир кемчиликтерди эске албаганда. Бирок эми ошого могул 23-кө дагы жакшы пландарыңыздар бар экен, Аскарбек Сапарбекович. Чындыгында эми былтыркы кеткен кээ бир кемчиликтерди эске алып туруп, быйыл дагы мындан дагы артыгыраак ийгиликтерге жетишесиздер деп, коюлган пландарды толук аткарасыздар деп ишенебиз. Ошондой эле бул жерде Акылбек Сөнбекович, бизде мисалы мына түштүк жергесинде пакта көп эгилчү да. Мындан 2 жыл мурда 115-120 сомго чейин чыгып, дыйкандарга бир аз жакшы шарт түзүлдү эле. Быйылга кандай пландар болуп атат ошо пакта боюнча? Быйыл пактанын жери былтыркы жылдан көбөйөт. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул Өзбекстандын президенти келгенде макулдашуу биздин жол картага да кирди. Ал жерде жанакы кластер түзүлөт. Үйрөндөн баштап даяр кийимге чейин кластер болот. Ошондо биз дүйнөдөгү баягы бааларга пактанын как сырец катары бааларына көз каранды болбойбуз. Быйыл ошол ишти баштайбыз. Рахмат. Себеби азыркы күндө биздин өзүбүздүн ички өнөр жайдагы өнүгүп, өтө мындай маанилүү маселе болуп атат да. Мисалы, могу чүйдөгү кант кызылчасын стимулга алып туруп канча жолго салдыңыздар? Азыр дыйкандар мындай эрте жаздан баштап монча гектар эгем деп жакшы түшүнүк менен сатып ала турган кардар бар. Ошого пактаны деле ошол жолго салсак болот да, негизичи. Райондордо, ошол райондук ауырлар менен, жергиликтүү мамлекеттик администрация жетекчилери, акимдер менен дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Ошону көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Ошондой эле тамеки боюнча дагы кандай пландар бар тамеки? Тамеки өзү аякы жылдар 500 гектардан ашпай калганда. Анан эми тамекинин дагы кайра иштетүү маселеси колго алып атабыз. Жерлери мына баягы күнү эле ошол губернаторлордун отчету алганда уже 1000 гектардан 2-3 эсе көбөйө турган болуп атат да. Акылбек Сөнбекович, ушуну дагы бир жакшы бир көзөмөлгө алсак да, себеби статистика боюнча бир күндө 1 миллион пачка тамеки чегилет экен. Бардыгы импорт экен. Мурда биз эми экспортко чыгып жүргөнбүз да. Ушул тармакты дагы алсак, мамлекеттик бюджетке бир жакшы бир кереше түшкөнү турат да. Туура айтып атасыз. Бизде бир топ тамеки заводдор, анан кайра ошо сигарета чыгара турганда заводубуз бар эле. Контрабанданын айынан жабылды да барды. Ошон үчүн жалпы бул экономикада бир жерин ретке келтирип койсоң, экинчи жагы өзү менен өзү кете берет да. Эгерде контрабанда болбосо, тамекини кайра иштетип Кыргызстанга келип сигарет, папирос чыгарам дегендер бар. Бирок алардын бир гана шарты болуп атат, контрабанда болбосун дейт. Акциз, НДС алсаңар, анда биз Кыргызстанда чыгарган бизге туура болот. Биз киреше алабыз дейт. Жанагы контрабанда бүгүнкүдөй кире берсе, биз пока ушу тамеки жагын көп жакшы колго ала албай атабыз да. Ушул жылы алабыз. Бирок экономикада ошо контрабанданы жоймоюнча биз тамекини кайра иштете албайбыз. Рахмат. Анан эми жанатан бери бир топ коллегалар да айтып кетти. Акылбек Сөнбекович, могул жайыт комитети боюнча негизи сиздин оюңуз кандай? Мен депутат болуп жүргөндө дагы мыйзамдарды жазгам. Бул айыл өкмөтүнүн карамагында болуш керек да. Бул бүткүл дүйнөлүк банктын атайын проектиси бар, бүт дүйнө жүзүндө колдонулат. Атайын коомдук уюмдарга берип коюп, баш аягы жок жер деградировать этет, аны же байлар, же чоң крупный транснациональный корпорациялар кийин сатып алышат да. Биз буга жол бербешибиз керек. Азыр эми пилоттук проект катары Нарын областын толук өткөзүп атабыз. Эгерде туура жакшы боло турган болсо, анда бүт республиканыкын көзүдөн баштап эмдиги жылы өткөзүп беребиз да. Эң жакшы көйгөйлүү маселени айтып атасыз да, себеби бул жерде акыркы жайыт комитеттерин өзү түп тамыры менен эле жоюп, айыл өкмөткө өткөрүп берсек жакшы болот. Себеби эч бир контроль жок. Буну кайсы бир себептер менен түзүлгөн ар кандай уюмдар. Акыркы мисалы 10 жылдыкты ала турган болсок, алган гранттарынын бир дагы пайдасы тийген эмес. Ар жерде чачылып жок болгон.
Андан көрө ошол айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бере турган болсок, өздөрү кызыктар болуп, жергиликтүү бюджетти толтуруу максатында, жалпы республикалык бюджетти толтуруу максатында дагы жакшы алгылыктуу иштер болмок да. Ошон үчүн муну кыска аралыкта эле жайыт комитеттин мурдагы эле калыбына келип, айыл өкмөткө өткөрүп берсек жакшы болот эле. Негизинен иштериңиздерге ийгилик, буйруса дагы эми күздө жакшы жаңылыктарды угабыз деп ойлойм. Рахмат.